Ош Берем телеканалында жаңылыктардын топтому менен тааныштырып, студияда мен Наяз Ашматов. Саламатсыздарбы? Алгач окуялардын негизгилеринен. Өлкөдө 2 күндүн ичинде 6 адам жол кырсыгынын курмандыгы болду. Жол эрежесин бузгандарды каттууга алган видео фото байкоо жабдуулары Бишкек жана Ош шаарларына 30 ноябрга чейин орнотулат. Жогорку кеңеште автомобиль жолдору жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизүү сунушталууда. Акыркы айда бензиндин баасы орто эсеп менен 1,5 сомго кымбаттады. Балыкчы Ананьева Каракол Унаа жолунда жол кырсыгы катталып, 3 адам каза болду. Окуя бүгүн 13 ноябрда эртең менен саат 7:00 болгон. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка караганда, БМВ үлгүсүндөгү Унаа жолдон чыгып кетип, даракты сүзгөн. Расмий эсеп боюнча быйыл жыл башынан бери Кыргызстанда катталган жол кырсыктарынын саны 5000ден ашып, 700 киши наут болду. Жарадар болгондордун саны 7800дөн көп. Өткөн жумада премьер-министр Сапар Исаков патрулдук милиция башкармалыгын жоюп, аны жол коопсуздугун камсыздоо боюнча башкы башкармалык деп кайра түзүү тууралуу токтомго кол койгон. Өкмөткө караштуу жол коопсуздугун камсыздоо боюнча комиссия түзүлүп, төрагалыгына вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиев бекитилген. Буга удай эле Чүй облусунун Кант шаарында мас абалындагы айдоочу бир үй бүлөнү коюп кетти. Жол кырсыгынан 64 жаштагы тайенеси жана 8 жаштагы небереси каза болгон. Кичинекей кыздын атасы менен апасы бир нече жаракат алып ооруканага жеткирилди. Ушундай жол кырсыктарынын алдын алуу максатында Ош облустук патрулдук милициясы үгүт жүрүш уюштурду. Бул тууралуу кененирээк кийинки материалда. Жыл башынан бери жүз берген жол кырсыктарынын натыйжасында бүгүнкү күнгө карата 706 адам каза болду. Акыркы эле ноябрь айында 50ге жакын адам көз жумган. Негизинде мас абалында унаа айдоо, жогорку ылдамдыкта жүрүү, кесилиш өтмөктөрдүн эрежелерин бузуу, каршы тилкеге чыгуу, эскертүүчү белгилерди сактабоо сыяктуу эрежелер кырсыктын белгилери. Мындан улам Ош облустук патрулдук милициясы коомчулук арасында түшүндүрүү иштерин колго алды. Биз мына билим берүү мекемелеринин боюнда жайгашкан мектептерде, бала бакчаларда, ошондой эле автобекеттерде, ушул Бишкек, Ош, ушул мисалы борборго аттанып аткан мисалы таксилер арасында, же болбосо менчик айдоочулар арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, мындан арыда Ош облусунун аймагында жол транспорт кырсыктарын болтурбоо жана алдын алуу боюнча ушундай иш-чараны өткөзүп атабыз. Үгүт жүрүш 2017 көңүл бургулап алдар деп аталган рейде Ош облустук патрулдук милициясынын кызматтуу унааларынын медициналык тез жардам кызматынын коштоосу менен Ош шаарынан Кара Суу районуна сапар алды. Райондун борборунда алыскы жолу каттаган айдоочулардын арасында түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, жол эрежесин сактабастан карама каршы жолго чыгып, өкүнүчтүү жол транспорт кырсыктын акыр аягы мына өлүм менен коштолуп атат. Ошого сиздерден суранып кетет элем. Мисалы мына жүк ташуучу автоунаалардын айдоочулары, таксисттер Бишкекке кайсы гана багытта Кыргызстандын булуң бурчуна барганыңарда эң башкы максат жол эрежесин сакташ керек. Айдоочулар менен жолугушууда алар патрулдук милициясына бир катар талаптарды да айтышты. Айдоочулар билдиргендей, оор жүк ташуучу унаалар чектен ашыра жүк алгандыктан авариялар көп катталууда. Айдоочулар күн сайын узак жолго каттаганы да кырсыктын себепкери болууда дешет алар. Үстүнө жүктөшүп, ашыкча жүктөп жатты, үстүнөчү, адам бойлуу кылыпчы. Бишкектен кайтканда, бияктан чыкканда, ошо алеги ичине гана жүктөбөй, сыртына да ашыкча жүктөп атат да. Перегруз да. Бул эми иште каттап аткан мезгилде өзү келгенден кийин 24 саат эс алып алуу керек да негизи. Анан кийинки мезгилдерде ошо кызыгуу менен баягы эми тирүүчүлүк болот экен. Адамда тирүүчүлүк, үйдөгү өзүнүн проблемалары боюнча кызыгуу менен кетип калышат. Ошондон көп эмелер болуп атат деп ойлойм. Үгүт жүрүштүн кийинки сапары Өзгөн районуна карай багыт алды. Ал жерде иш-чаранын уюштуруучулары Өзгөн Бишкек каттамындагы айдоочуларга, жүргүнчүлөргө кырсыктын алдын алуу тууралуу түшүндүрүү иштерин жүргүзүштү. Мындагыларда оор жүк ташуучу унаалардын эреже сактабагандыгы авариялардын басымдуу бөлүгүнө түрткү болууда дешет. Şu жол транспорт кырсыктарын кылып аткан негизинен жүк ташуучу автоунаалар, мисалы КАМАЗ, ховолор, же болбосо мына сол рулдуу степ вагон автоунаалар, жарандары жанагындай Бишкекке, Баткенге ташыган автоунаалар жол транспорт кырсыктарына кабылып атат да. Поезд жол жоктугуна карайлаштуу фуралар бизде көп да. Жеңил машинадан көп. Трассада карагандачы. Алар расстоянияны мен билишим боюнча мен окко мындай 500 метр аралыкта кармаш керек да.
500 метр емес 5 метрді қармалып айдашады 3-төн 4-төн ертішіп алыпчы аны ертішіп кете бересің қалашынша водительдерін қарасаң тоқтаған уақытта қарасаң жалаң жаш балдар да чоң кишилер кичине более-менее бул аксакалдар корактуу кишилер эми кармашат өзүнүн немесинчи эрежелерин. Үстүбүздөгү жылдын 10 ай аралыгында Кыргызстанда 5000ден ашуун жол кырсыгы катталган. Анын кесепетинен 706 жаран каза таап, жаракат алгандар 8000ге чукулдады. Бул өткөн жылга салыштырмалуу 30%га көп. Ал эми Ош облусунда үстүбүздөгү жылдын 10 ай аралыгында 635 жол кырсыгы катталып, 116 адам көз жумган. Ал эми 1114 адам ар түрдүү жаракаттарды алышкан. Чынарбек Алипбеков, Шахрух Имамжанов, Ош бирим жаңылыктары. Жол эрежесин бузгандарды каттууга алган видео, фото байкоо жабдуулары Бишкек жана Ош шаарларынын 30-ноябрга чейин орнотулат. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз маалымат кызматынан кабарлашты. Документке ылайык ал таза коом долбоорунун алкагында ишке ашырылат. Маалыматта видеокамералар келечекте бүт республика боюнча орнотулары айтылат. Ал үчүн Ички иштер министрлиги жана шаар мэриялары жооптуу. Андан тышкары жыл аягына чейин жол кырсыктары боюнча маалыматтар камтылган борбордук банк түзүп, эреже бузгандардын жоопкерчилигин күчөтүү, жол коопсуздугун тейлеген тартип сакчыларын эл аралык жана жергиликтүү эксперттердин көмөгү менен 3 айлык окуудан өткөрүү жагы жазылган. Быйыл 8 ноябрда парламент депутаты жолдорго видео байкоо орнотууга акча жок экенин, 2018 жылдын бюджетине да кирбей калганын, ал үчүн каражат издөө керектигин билдирген эле. Өткөн жумада премьер-министр Сапар Исаков патрулдук милиция башкармалыгын жоюп, аны жол коопсуздугун камсыздоо боюнча башкы башкармалык деп кайра түзүү тууралуу токтомго кол койгон. Өкмөткө караштуу жол коопсуздугун камсыздоо боюнча комиссия түзүлүп, анын төрагалыгына вице-премьер-министр Дүйшөнбек Силалиев бекитилген. Өкмөт башчы Сапар Исаков жол коопсуздугун тутумун реформалоо боюнча пландын аткарылышын текшерди. Иш-чаралар жыйындысы 6 негизги блоктон турат. Анда жол кыймылы коопсуздугун жогорулатууга багытталган 148 иш-чара камтылган. Жол коопсуздугун жакшыртууга багытталган планды ишке ашыруу жай темпте жүрүүдө. Кайгыл милициясынын башкы башкармалыгы жоюлушу жөн гана орун алмашуу эмес. Эми аталган ыкма аркылуу жаңы сапаттык жактан мыкты кызматкерлерди ачык сынак аркылуу кызматка алууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Ошондой эле биз аталган ведомствода вертикалдык баш ийүүнү чыңдадык. Бул жол коопсуздугу тутумун башкарууну жакшыртуу үчүн зарыл процедуралык кадам болуп саналат деп белгиледи премьер-министр. Ал билдиргендей, план аткарылбаган учурда кызматтан бошотууга чейин жоопкерчилик каралат. Өзгөчө көңүл процесстерди автоматташтыруу, кызматкерлерди алуу, акылдуу шаар долбооруна маалыматтык иш-чараларга бурулат. Кыргыз өкмөтү A1B1 үлгүсүндөгү айдоочулук күбөлүктөрдү 18 жаштан өткөндөргө гана берүүнү сунуш кылып, бул боюнча 2017 жылдын соңуна чейин жаңы эреже иштеп чыгууну Юстиция министрлигине тапшырды. Документте айдоочулукка үйрөткөн окуу жайлардын окутуу программасын кайрадан карап чыгуу, теориялык билимди кыскартып, практиканы көбөйтүү жагы каралган. Практикалык билимдин чыгымдарын окуу жай мойнуна алышы керек. Жол коопсуздугуна байланышкан ар бир тема боюнча видео ролик көрсөтүү сунушталууда. Расмий маалыматка ылайык авто окуу жайды аяктаганына 3 жыл толбогон айдоочулардын катышуусундагы кырсыктар 60%дан ашса, аларга күбөлүк берген мектептин лицензиясы жокко чыгарылат. Азыркы эреже боюнча A1B1 үлгүсүндөгү айдоочулук күбөлүктөр 17 жаштан берилет. C жана C1 күбөлүгү 18 жаштан берилет. Бирок бул үчүн кеминде 1 жылдык айдоочулук тажрыйба болушу керек. Ал эми D үлгүсүндөгү күбөлүк бери дегенде 4 жылдык тажрыйба менен 21 жашка толгондорго берилет. Кыргызстан элдеринин биримдиги өлкөнүн туруктуу жана ийгиликтүү өнүгүшүнүн маанилүү шарты болуп саналат. Мындай пикирди президент Алмазбек Атамбаев жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттигинин директору Бактияр Салиевди кабыл алган учурда билдирди. Жолугушуунун жүрүшүндө мамлекет башчысына 2013-2017 жылдары Кыргыз Республикасында элдин биримдиги жана этностор аралык мамилелерди чыңдоо концепциясын ишке ашыруунун жыйынтыктары туурасында маалымат берилди. Анда Бактияр Салиев мамлекеттик агенттикте мониторинг борбору иштегендиги, анда этностор аралык кырдаал талдоого алынаарын белгиледи. Эл аралык уюмдардын колдоосу менен инфраструктуралык долбоорлор ишке ашырылып, конфликттердин алдын алуу боюнча 4000ден ашуун иш-чаралар өткөрүлгөн. Президент Алмазбек Атамбаев улуттук биримдикти чыңдоо, коомду консолидациялоо боюнча иштерди улантуу керек экендигин баса белгиледи.
Өмүрбек Бабанов Жогорку Кеңештеги Республика Ата Журт фракциясынын лидерлигинен өз арызы менен кетти. Республика Ата Журттун катчылыгы билдиргендей, Бабанов фракциянын мыйзам долбоорлорунун ийгиликтүү ишке ашуусу жана социал-экономикалык саясатта мурдагыдан да бекем болуусу үчүн ушундай чечим кабыл алган. Бабановдун чечимин фракция мүчөлөрү бүгүнкү жыйында колдошкон. Фракцияга жаңы лидер тандоо маселеси эмки жыйында каралат. Парламенттин иш тартиби боюнча фракция жыйындары аптанын жума күнүндө өтөт. Мыйыл 4 ноябрда конституциялык түзүмдү күч менен алмаштырууга чакырык таштоо жана улут аралык касыкты козутуу боюнча башкы прокуратура Бабановго каршы кылмыш ишин козгогон. Президенттик жарышта бийлик талапкери менен атаандашып утулуп калган Өмүрбек Бабанов шайлоодон кийин өлкөдөн чыгып кеткен эле. Ал Орусияда дарыланып жүргөнүн фракция лидеринин орун басары Руслан Казакбаев айткан. Жогорку Кеңеште автомобиль жолдору жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизүү сунушталууда. Демилгечи депутаттардын бири КСДП фракциясынын мүчөсү Марат Аманкулов жолдун азыркы 2 жылдык кепилдик мөөнөтү өтө кыска экенин айтып, сунушталып жаткан мыйзам долбоорунда аны 5 жылга чейин узартуу каралып жатканын белгиледи. Эл аралык тажрыйбадагы ушундай Орусия, Кытай, Финляндия сыяктуу кепилдик мөөнөтүн 25-30 жылга чейин койгон өлкөлөр бар. Жол куруучу компания жолдун сапатына жакшы көңүл бурушу керек жана ал ушул мөөнөт аралыгында жол бузула баштаса өзүнүн эсебинен оңдоого тийиш дейт ал. Бирок транспорт жана жолдор министрлиги эгерде жол салуунун кепилдик мөөнөтү узарса, жолдун курулушу 10% чейин кымбаттай турганын айтып, мыйзамга каршы пикирде болууда. Парламенттин расмий сайты кабарлагандай, мыйзам долбоору 2-чи окууда добуш берүүгө жөнөтүлдү. Өлкөдө жүктөрдүн 96%, ал эми элдин 98% кара жол менен ташылат. Кыргызстан боюнча жолдордун жалпы узундугу 34 000 чакырымды түзөт. Кыргыз журтчулугу оор жоготууга учурады. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Чолпонбаев Улан Сапарбекович узакка созулган оорудан кийин 40 жашында дүйнөдөн кайтты. Бүгүн Бишкектин Көкжар конушунда депутат менен коштошуу зыйнаты өттү. Акыркы сапарга узайтуу зыйнатына Жогорку Кеңештин төрагасы Дастан Жумабеков, өкмөт башчы Сапар Исаков жана башка саясатчылар, коомдук ишмерлер катышты. Маркумдун сөөгү аларча көрүстөнүндө коюлду. Эл өкүлү 11 ноябрда 40 жашында дүйнөдөн кайткан эле. Туугандарынын айтымында депутат бөйрөк илдетинен дарыланып ооруканада жаткан болчу. Эл өкүлү өлөр алдында комага түшүп калган. Улан Чолпонбаев Жогорку Кеңештин 5 жана 6 чакырылышынын депутаты. 1977 жылы Фрунзе шаарында төрөлгөн. Бала чага Ысык көлүнүн Ак Суу районундагы Бозуучук айылында өткөн. 1997 жылы Кыргызстандын Эл аралык университетинин эл аралык укук факультетин аяктаган. Артында 2 кызы калды. Эми казакстандык товарлар биздин өлкөгө киргизилбей жатат. Ак Тилек чек ара бекетинде мамлекеттик ветеринардык жана фитосанитардык инспекциясынын кызматкерлери коңшу өлкөдөн келе жаткан туук жумурткасын кое бербей коюшту. Мындай чечим товар айыптын талабына ылайык келбегени менен түшүндүрүлдү. 300 000 данадан ашык жумуртка кайта Казакстанга кайтарылды. Ал арада каржы министри Адылбек Касымалиев кыргыз-казак чек арасындагы кырды ал үчүн быйыл өлкө казынасы 2,5 миллиард сомго кол жуушу мүмкүн экендигин маалымдады. Анын айтымында быйыл казынага 1 миллиард 800 миллион сом киреше түшөт деп болжолдонгон. Бирок чек арадагы абалдан улам салыктар 2,5 миллиард сомго кем чогулушу мүмкүн. Эске салса, Казакстан 1 айдан ашык убакыттан бери чек арада көзөмөлдү күчөтүп, кыргызстандык жүктөрдүн тыгыны жаралууда. Кыргызстан Казакстандан акчасы төлөнгөн буудайдын 20-30% гана алып жатат. Бул тууралуу ун өндүрүүчүлөр комитетинин төрагасы Рустам Жунушев билдирди. Анын айтымында атамекендик ун өндүрүүчүлөр унду Кыргызстан менен Казакстандын дандарын аралаштырып, анан чыгарууда. Казакстандан буудай темир жол аркылуу атайын вагондор менен алынып келинет. Бирок азыр вагондор түшүм мол болгон Орусияда иштеп жатат. Жыйынтыгында акчасы төлөнгөн дандын 20-30% гана келип жатат. Казакстандык жеткирүүчүлөр каптарга салып, катардагы вагон менен алып келүүнү сунуштап жатат. Бирок анын чыгымы көп. Азыр казак тарап анын баасы канчага чейин көтөрүлөрүн эсептеп жатат. Бул өз кезегинде ундун баасына таасир берип, ал 50 тыйындан 1 сомго чейин кымбатташы мүмкүн, деди Жунушев. Ал ошондой эле өлкөдө 1,5 айга жеткидей буудайдын запасы бар экенин айтып, эгер таңкыстык байкалса, казакстандык жеткирүүчүлөрдүн талабына көнүүгө туура келерин кошумчалады. Акыркы айда бензиндин баасы орто эсеп менен 1,5 сомго кымбаттады. Күйүүчү майдын кымбатташын монополияга каршы күрөшүү агенттиги Орусиядан аз келип жатканы менен байланыштырууда.
Мына сырткары өлкөдө мунай затынын кууру калбай жатканын айткан кээ бир эл өкүлдөрүнүн сөздөрү коомчулукта чоң пикир жаратты. Күйүүчү майдын кымбатташынын себеби жана көрүлүп жаткан аракеттер туурасында Абайнур Большевиков айтып берет. Жогорку кеңеште депутаттар өлкөдө 1-2 аптага гана жетерлик күйүүчү май калганын билдирип, өкмөттү тезинен чара көрүүгө чакырууда. Депутат Исхак Пирматов муну акыркы 20 күндөн бери өлкөгө дизель май ташылып келбей калганы менен байланыштырган. 19 октябрдан бери бир дагы баягы индикативный балансты ашырып алдыңар деп Кыргызстанга бир дагы вагон күйүүчү майлоочу зат чыкпай турат. 1 ай болоюн деп калды. Мен маалыматым боюнча биздин мамлекетте дизелдин запасы ашып барса 1-2 жумага жете турган эле запас бар. Пошлина менен эгерде чыга турган болсо, дизелдин, бензиндин баасы жок эле деген 2,5 сомго дагы кымбаттайт. Ушул боюнча эч кандай маалымат же нефтетрейдерлердин ассоциациясы коомчулукка бербейт, же өкмөт бербейт. Депутат мындай кырдаалдын жаралышына себеп катары Орусия менен түзүлгөн индикативдик пландын бузулушун атап, өкмөттү тезинен чара көрүүгө чакырган. Исхак Пирматовдун бул билдирүүсү Кыргызстанда дароо талкууга түшүп, өлкөдө күйүүчү май кымбатташы мүмкүн деген кооптонууларды жаратты. Мындан улам өкмөт атайын билдирүү менен чыгууга аргасыз болду. Энергетика, өнөр жай жана жер казынасы боюнча мамлекеттик комитет өлкөдө жакынкы айларга жетиштүү көлөмдө күйүүчү май бар экендигин билдирди. Акыркы учурларда Орусия рыногунда мунай өндүрүмүнүн дүң баасы жогорулаганы байкалат. Анткени тиешелүү заводдордо күз мезгилиндеги оңдоо иштерине байланыштуу мунай өндүрүмүнүн көлөмү кыскарган. Буга кошумча дүйнөлүк рынокто мунайдын баасы жогорулагандыгы да себеп болууда. Ошондой эле Казакстандын Павлодар шаарындагы мунай өндүрүүчү завод иштебей калып, коңшу өлкөдө да дизель майына суроо талап күчөдү. Алар дагы бул таңкыстык Орусиядан алынып келинген дизель майы менен толтурулуп жатат. Буга чейин Кыргызстандагы мунай базарлар жана май куючу станцияларда 43 000 тоннадан ашуун күйүүчү май бардыгы маалым болгон. Буга кошумча Орусиядан темир жол аркылуу тийиштүү көлөмдө күйүүчү май келип жаткандыгы айтылган. Энергетика жана өнөр жай комитетинин жетекчи орун басары Кубан Мырзакановдун билдиришинче, бензин жана керосиндин тартыштыгы жаралат деп чоочулоого негиз жок, бирок баасынын өсүп кетүүсү туурасында кепилдик берилбейт. Ал эми тургундардын көпчүлүгү муну Казакстан менен Кыргызстандын чек арасына байланыштырышып, тынчсызданышууда. Билбедим мен муну Казакстан ачылса бензин келип калат. Азыр бизде бензин көтөрүлүп атат. Эми түгөсө керек, потому что по идее запас болуш керек да. Менин пикирим түгөбөйт, Кудай кааласа, жакшы болот. Казакстан менен мамилебиз тиктелет. Капчыгында акчасы барларга эч нерсе эмес ол. Бизге окшогондорго, конечно, 50 тиын болсо да кымбат. Азыр мына 92-ни 43-төн 70 тиынден куюп атабыз. А куда деваться? Надо заправлять, ездить. Иначе работы не будет. А муну бир жөнгө сала турган бир орган керек да. Же ким кандай каалагандай эле кыла берсе кандай болду бул? Азыр 100 сомго көтөрүлдү. Эми Казакстан менен мамиле жакшы болсак, бензин көтөрүлүп азайышы мүмкүн. Маалыматтарга караганда быйыл 10 ай ичинде Кыргызстанга 818,7 миң тонна мунай кирген. Анын ичинен ар кайсы үлгүдөгү бензин 367,5 миң, дизель 451 миң 2 миң тоннаны түзгөн. Кыргызстандын мунай ташуучулар ассоциациясынын мурдагы төрагасы Жумакадыр Акенеев өлкөдөгү кара майдын көлөмүн ар дайым көзөмөлгө алып, ар кандай чукул кырдаалдардын алдын алуу зарылдыгын белгиледи. Ошондой эле учурда жаралып жаткан дизель таңкыстыгы тууралуу кээ бир учурларга токтолду. Казакстандан бизге жанагы күйүүчү мөлөшү май бир 3 миң 4 миң тонна ай сайын кирип турчу да. Аткечилик жол менен жана биз бажы посттарды алганда ошонун 90% эметкен жанагы дизель. Азыр мына бүгүн бизде жанагы тартыштык ошо дизель боюнча болуп атат да. Эми бир айлык ошо бир айга жакын запастар бар. Но негизи жылдын айына чейин дагы кошумча дизельди алып келиш керекпиз да. Себеби анын лимити да түгөнүп атат. Өлкөгө мунай зат Орусиядан ташылып келет. Темир жол аркылуу келүүчү күйүүчү майлар Казакстан аркылуу өтөт. Бирок кыргыз-казак чек арасына катталып жаткан кырдаалдын буга тиешеси жок. Кыргызстанда жүк ташуучу транспорттун эң негизги түрү катары автомобиль тармагы эсептелет. Бизде географиялык шартыбызга байланыштуу суу порттору жок. Темир жол жана авиатранспорт аз колдонулат. Ошондуктан автотранспорттун күйүүчү майынын кымбатташы эл чарбасынын бардык тармагында баалардын өзгөрүшүнө сөзсүз таасирин тийгизет. Абайнур Большевиков, Самат Сайдамат уулу, Ош Прим жаңылыктары. 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын өткөрүүгө 300 миллион сомдон ашык акча сарпталат. Дал ушунча сумма республикалык казынадан каралып жатканын каржы министри Адылбек Касымалиев билдирди. Мындан тышкары ушунча эле акча белгилүү жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына багытталат. Эске салсак, дүйнөлүк көчмөндөр оюндары эмки жылы дагы Ысык көлдө өтөт.
Күжүрмөн самбо боюнча Кыргызстандын командасы Сочидеги дүйнө чемпионатында жалпы көрсөткүчтө 2-чи орун алды. 10-12 ноябрда өткөн таймаштарда кыргыз спортчулары 1 алтын, 2 күмүш жана 2 коло медалга ээ болушту. ТАСС агенттиги маалымдагандай 1-чи орунду орусиялыктар, 3-чү орунду Түштүк Корея алды. Чемпионатка Кыргызстандан 9 спортчу барган. Алтын медалды 74 кг салмакта Бекназар Райымкул уулу ээледи. Күмүш медалды Орозбек Абдантил уулу жана Мухаммедали Эргешев 52 кг чейинки салмакта алышты. Колу байгеги Аманат Алтынбек уулу жана Улан Абдимамат уулу ээ болушту. Балдар биздин келечегибиз, андыктан аларга ар тараптуу камкордук көрүү зарыл. Бул багытта заманбап мектепке чейинки билим берүү мекемелериндеги тарбия иштери туурасында сөз кылмакчыбыз. Тарбия башаты бакчадан башталат дегендей, Кара Суу районунун Нариман айыл аймагына караштуу Ак жол балдар бакчасы заманбап тарбия очогу десек болот. Аталган балдар бакчасы 2005-жылы түзүлгөн. Буга чейин башталгыч класстар үчүн эски корпус эле. Каралбай калган имарат чоң эмгектин натыйжасында толугу менен калыбына келтирилип, бүгүнкү күндө минтип 235 бала тарбияланып жатат. Алгач 2 тайпада иш башталган болсо, бүгүнкү күндө 8 тайпада балдар бар. Бакчанын мындай даражага жетүүсүнө жергиликтүү бийлик акча каражатын бөлүп берсе, камкордук кеңеши менен өз алдынча демөөрчүлүк кылгандар да жок эмес. Мындагы жасалгалар тарбиячылардын өз колунан жаралып, өзгөчө кооздук тартуулап турат. Бала бакчага болгон суроо талап барган сайын өсүп барат. Агылайык кошумча жайкы эс алуу жайлары, жаңы ашкана курулуп, шарт жагдайлар улам барган сайын жакшырып барат. Ал эми заманбап тарбия берүүдө тарбиячылар тажрыйба алмашууларды жүргүзүп, кесиптик билимдерин арттырып турушат. Ушул бала бакчага эртең менен келебиз, жакшынакай маанай менен келебиз. Конечно, балдарыбыз жакшы, коллективибиз аябай жакшы, администрациябыз жакшы. Биз ошол башка бала бакчаларга барып, өз небизди өркүндөтүп жүрөбүз. Бала бакча кышка карата уядай жылууланган. Жергиликтүү өкмөттөн 16 тонна көмүр келип түштү. Ал эми балдарга инновациялык алдыңкы ыкмада тарбия иштерин жүргүзүүдө балдарды коргоо уюму тарабынан оюнчуктар менен камсыздалып, балдардын кызыгуусун ого беттер арттырат. Андыктан жагымдуу кооз бала бакчага бөбөктөр күн сайын ашыгышат. Мында тамак аштын сапатына да өзгөчө көңүл бурулат. Балдардын ден соолугуна камкордук кылууда атайын медициналык кааналар иштеп, көзөмөл жүргүзүлөт. Айрыкча балдардын руханий байлыгын арттырууда маданий иш-чаралар уюштурулуп турат. Андан башка балдар ойночу аянттарда бир катар жаңыланып, балдардын коопсуздугу тыкыр көзөмөлдө турат. Биздин 2016-2017 жылда биздин Акчол балдары бакчасы чоң ийгиликтерге жетишти. 2016 жылы Кара Суу районунун бакчалары ичинде 2-чи орунду алды. Бул биздин сыймыгыбыз. 2016 жылы жана профсоюздардын кабинети боюнча бала бакчамыз жана 2-чи орунду алды. 2017 жылы шу бала бакчамызда 4 болма колдора оңдонду айыл өкмөтү тарабынан. 2016 жылы балдарды коргоо уюму менен ата-энелер жана айыл өкмөтү тарабынан шу биздин зданиябыз паровой отопление боюнча грант жазып, ошону утуп, шу паровой отопление кылдык, ысыгылуу менен жылытылды. Биз мана бул жыл 2017 жылы ата-энелердин камкорлук кеңеши менен 45 двухъярусный кроваттарды оңдоп, ошодо 2 этаждык кроваттар кылдык. Биздин ийгиликтерибиз көп. Бүгүнкү күнгө алынган кабарлар топтон мына ушулар болду. Алда болсо эртеңки күндүн аба ырайы тууралуу маалымат, ушул жана башка кабарларды сиздер Ош Бирим Чекит KG сайтынан кеңири окуп тааныша алсаңыздар болот. Кайрадан эфир аркылуу жолугушканча.